Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 29 январь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловка Алтын Ордо конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден ушул чоң Гоголя трассасынын жээгинен бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчиден баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Фрунзе трассасы жана Гоголя көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерден түз эле сол тарапты карай барсаңыздар Умар деген дүкөндү көрө аласыздар. Ошол Умар деген дүкөн жайгашкан үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Анан бул жерге чейин көптөгөн маршрутка менен келсеңиздер болот жана ошондой эле үйгө чейин 199 маршрутка менен бара аласыздар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым туугандар. Сиздер лайктан басып өздөрүңүздөр комментарийге жазып туруңуздар. Күн сайын шаардан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы Алтын Ордонун центральный көчөсү, Гоголя көчөсүнүн жээгинде жайгашкан. Сиздер Фрунзе жактан келе жатсаңыздар, сол тарапта биринчи Салих Назар дүкөнүнө көрө аласыздар. Андан кийин эле бул жакта Умар дүкөнү жайгашкан. Ушул Умар дүкөнү жайгашкан үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Андан ары эң эле түштүк чек арасы бул Назар дүкөнүнүн бүтөр жеринен эң эле түндүк чек арасы бул Арсланбап көчөсүнө чейин болуп калат. Мынакей бул көчөгө чейин болуп калат. Үй угловойдо жайгашкан туугандар. Угловойдо жайгашкан. Ушул жерге чейин болуп калат. Магазин жакын кыралга чейин эле иштеген экен. Азыркы учурда үй ээлери кээ бир себептерден улам иштетишпейт. Жалпысынан жердин аянты 8 соток. Бул жерден жана айттык 199 маршрут жүрөт туугандар. Мектепке Чыңгыз Айтматов гимназиясына жана Киркамстромдун мектебине барышат. Садиктер мынакей жанында бар. Мечит деле мына көрүнүп турат. Мечит жанында. Бул түндүк тарабы үйдүн. Бул жердеги могу пескоблок менен салынган помещение автомойка катары колдонулган экен буга чейин. Бул жагында дагы мондай помещениялар бар. Эң эле батыш чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Мынакей могу стальбанын бүтөр жерине чейин болуп калат. Ал жака чейин жүрүп барып көргөзсөм, сиздердин көбүрөөк убактыңыздарды алып коем. Азыр үйдүн ички тарабынан деле чек араларын көргөзөм. Көрүп байкайсыздар, жердин аянты 8 соток. Эми андан ары мына 199 маршрутка келип, бул жакта жанагы мойканын кире бериши чоң, мондай бийик болгон дарбаза. Анан түзөлүп өтсөк, бул жакта мына магазиндин көчө тарабынан коюлган эшиги. Мына бул магазиндин узун туурасы 12ге тетрадька жаздым эле, көрө эле айтайын. Шыпанан 12ге 4,5. Магазиндин узун туурасы 12ге 4,5. Кондиционер орнотулган. Мына полкалары бар. Холодильниктер. Буларды деле сүйлөшүү договор кылсаңыздар калтырам деген оюн айтты. Бул үй ээси узун туурасы 4,5га 12 жана сиздер үйгө деле бул жактан өтүп кетсеңиздер болот. Мынакей бул эшиктен үйгө деле кирип чыга аласыздар. Мына ошондой потолоктор мына. Анан үйдүн узун туурасы 12ге 9, стенасы бышпаган кирпич жана сейсмопояс колонналар куюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плиталар тышталган. Плита туугандар. Эми андан ары үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин. Негизи кирүүчү дарбазасы мынакей бул жакта орнотулган. Бул мына сатылуучу үйдүн короосу. Бул жакта биргенен 2 машина баткандай жер. Литра стяжка болгон. Бул жакта 12ге 9 болгон үйүбүз, 2 этаж жана мойка. Бул жагында үй ээси өзү устакана катары, машина оңдогон устакана катары колдонулган мондай объект бар экен. Үйдө тарабына синевал. Негизинен кааласаңыздар мал сарай катары деле колдонсоңуздар болот экен. Литра стяжка болгон туугандар. Бул жагда көмүркана. Окей. Үй чоң жолдун жээгинде
угловойдо жайгашкан жери деле 8 соток, 2 участок экен туугандар. Тегеренте пескоблоктор менен забор кылынган. Мына ушундай. А бул үйүздүн батыш тарабы. Эми бул жактарды көргөзөм, ошоканаларды бар. Анан үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мына бул жактар брусчатка туугандар. Тышкы тараптан терезелерге темирден болгон решетка орнотулган. Навес. Бул жакта тапчан. Очокана. Анан бул жакка өтсөңүздөр. Бул жакта да мындай бош жер бар. Эң эле түштүк чегарасында кей могу забор үчүн куюлган фундаментке чейин. Андан ары эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге туугандар. Үйдүн негизи кирүүчү эшиги мынакей. Бул жакта орнотулган. Бул жерде орнотулган. Ал жакка сиздер чөңгөчүнөн деле кирип чыксаңыздар болот. Мындай калитка менен. Калсаңыздар мындайын айданып келсеңиздер деле болот. Потологу поликарбонат. Эшиги мындай темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйүздүн кире бериши туугандар. Киргенде эле сол тарапта бул жакта ички тарабында жаткан. Анан оң тарапка карай кирсеңиздер жанакы магазинге үйдүн ички тарабынан кирип чыккан эшик. Андан ары түз өтсөк, бул жакта кухня жайгашкан. Кухня отопленияның котел жайгашкан бөлмө. Үйдө паровой отопление бар. Трёхфаска менен деле жылытат, көмүр менен деле. Жана теплый пол деле бар экен. Азыр пол деле жылуу. Мынакей кире бериштики кухняныкы кафель жана теплый пол. Анан бул жакта бир тамактануучу бөлмө. Мынакей батыш тараптан пластик терезе орнотулган, дуалдары текстура. Документтер боюнча деле тех паспорт, кызыл китеп баары бар экен. Эми экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Бул экинчи этажга чыккан теткиштер, туугандар көрүп жыгачтан болгон теткиштер орнотулган. Так, бардык бөлмөлөрдө отопление батареялары деле, анан теплый пол деле бар экен. Бул экинчи этаждын коридору. Чыккан деле оң тарапта бир бөлмө, чыгыш тарапта терезе орнотулган, потолок гипсовый картон, дуалдар обой. Андан ары эле коридорго чыгып, сол тарапка карай кирсек, бул жерде мындай бир бөлмө. Буга чейин душ катары колдонулган экен, бирок экинчи этажга душ анчейин болбойт деген ойдо азыркы учурда алып салган учуру. Жана бул жакта спальня бөлмө. Бул жакта бир детский бөлмө туугандарына келип батыш тараптан терезе орнотулган, дуалдар обой. Жана эң эле төрдө зал жайгашкан. Окей, бул жагы зал туугандар. Электр энергиясы бар, 3 фазалуу, отопление бар, суу, свет бар. Так, суу туугандар качалканын дагы центральный таза суу деле бар чыгат экен. Эми бул магазини бар, 8 соток жери бар. Жолдун жээгиндеги үйүбүздүн баасы $130,000 деп атышат үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Соно кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.